Толкунай Тубаса колдору жарымынан жок болгонуна карабай, өзү каалаган визажисттик кесипти аркалап, кыздардын солуулугуна солуулук кошуп келе жаткан чагы мен ал иштеген салонго барып, маек куруп, макияж да жасаттым. Биринчи өзүң менен жакындан таанышып алсак, кайсыл жердин кызы болосуз? Канчадасыз? Менин атым Толкунай. Нарын областынын Кочкор районунан болом. 18 жаштамын. Сиздин Instagram баракчаңызды көрүп калдым да, анан комментарийлерден окуп калдым, ошол Кочкордо эле боеп жүрчүкенсиз кыздарды. Ооба. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Кандай кызыгуу, кантип башталды? Эмнеден улам ушул тармакка келип калдыңыз? Мен негизи мурунтан эле өзүм ушу бирөөнү боёгонго, өзүм боенгонго кызыкчумун. Анан бияка негизи протез жасатканы келип калып эле. Анан Дастан Алмбеков деген байке менен таанышып калып, ошо Роза эже менен тааныштырды да. Мени окуткан эже менен. Ал эже мени окутканга макул болуп, анан 50% скидка кылып окутту да. Жарымын равенство төлөп берди. Ошентип ал эжеден окуп, үйрөнүп, анан бияка келип Beauty деп салонуна келип иштеп калдым. Биз бир видеолордон көрүп калдык. Сиз ошол эженин аты ким эле? Роза Бегалиева. Роза Бегалиева эженин салонунда бир аз иштедиңиз окшойт, Аяктан кичине практика кылдым. Анан бул жактагы жаңы салон, жаңы адамдар менен таанышып, ушул жакта кантип иштеп калдыңыз? Ошол жөнүндө айтасызбы? Бул салонго келишиме деле Роза эже себепчи болду. Тааныш менен тааныштырып, анан бияка келип, биякта жумушка алып, ушул жакта иштеп калдым. Күнүнө канча кардарды кабыл аласыз? Эми азырынча бир 1-2ден келип атышат. Өзүңүз үй бүлөңүз ким деп бересизби? Алар азыр Кочкордо да, Ооба. Канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын, 2 байкем, 1 эжем бар, эң кичүүсүмүн. Эркесиз турасыз. Ооба. Анан алар кандай кабыл алышты бул кесипти аркалап? Бул Бишкек шаарына башка максатта келип анан калып калганыңызга? Эми жакшы эле кабыл алышты. Азыр эми колдойт да, ата-энем, туугандарым. Анда мага дагы макияж жасап береңиз. Анан маегибизди ошондон ары уланталы. Толкунай, айтсаңыз, визажист катары мага кандай макияж жакшы жарашат? Дневной, лёгкий эле кылып берейин. Макияждын бардык түрлөрүн эле жасай бересиз, Ооба. Көбүнчө кандай макияж жасаганыңыз кылжан? Эми өзүмө вечерний жылтырактар көп болот да. Кардаралардын талабы кандай болуп атат азыркы учурда? Кандай макияждар жасатып кетишет? Эми азыр көбүнчө эле корпоратив же ушундай мындай вечерний, той болуп эле вечерний макияж көбүнчө болуп атат да. Ошондо канча убакыт болду бул жакта иштеп атканыңызга? Бул жакта иштеп атканыма 1 жумадан ашты болду. Толкунай борборго жасалма кол үчүн келгенин, бирок аны менен иш кылуу мүмкүн эмес экенин айтты.
ал эми неме да мындай кийим кийгенде эле да мындай кыймылдабайт. Негизи манжалары бар, Ооба. Тескерисинче тоскоол болот экен да иштегенде. Мен негизи эле эми чындап айтсам аны кийгенде мен наоборот эчтеке кылбагам да. Кукла болуп эле тутуп каласың. Мындай без протез эле наоборот көп нерсе кылам да. Бул макияждардын баасы кандай болот? Легкий макияж десе 350 сом да. Мындай вечерний жана кичине сложныйраак келет 500 сом. Мен состан мактарга чыга баштаганга көрө башташты окшойт. Мен сизди көрдүм эле, мен сизге келип калдымбы деп эле келип отуруп калышат. Атайын келгендер, Мындай көрүп алып билбей атайын. көрүп келгенде дейм. Кээ бирөө көрбөй эле мындай башкага келем деген менен мага келип калат да. Легкий макияжыңыз даяр болду. Бүгүнкү Толкунайдын мага жасап берген жеңил күндүзгү макияжы мага аябай жакты. Эгер сиздер дагы өзүңүздөргө күндүзгү, кечки макияждарды жасаткыңыздар келсе, Толкунайга кайрылсаңыздар болот. Бул жака Instagram аккаунтун белгилеп коебуз.